Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmatlı görermanlar, oğarmanlar. Bugün sizler menen en übülögü, mamleketke, kelечекке en ziyandı bolğan zina turasında söz kılmakçыбыз. Sebebi uşul bizdin mamleketimizde ahırkı gündörü uşul çoğun ooruğa, mamleketimizge, elibizge, übülöbüzge, kelечегибизге öte çoğun ziyan tegize turgan nersege tıyıu salınıp, uşunu gözömöge alışıp, tıyганга hareket kılıp жатышат. Oşonduktan, hormatly tuğanlar, biz Allah Taala'nın kitabında, Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimizin aytkan sözlerine, jana ошондой bizdin günümdük turmuşta, jaşoobuzda görüp жаткан кээ-бир sabaklarga göңүлүңүздөрдү буруп кетмекчибиz. Эң биринчиси, Алла Таала бул туурасында айтканда, зына туурасында айтканда, өтө катуу эскертип, бул ушул жаман ишти, зынаны аял менен эркектин ортосундагы туура эмес, адал эмес мамилени кылбаш үчүн Алла Таала Кур'ан-ы Керимде ушул зынаны кылбагыла дебестен, балким Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabuz zina. Ошол зына ишке жакындабагыла деп айткан. Бүгүнкү күндөгү биздин мамлекетибизде ушул тыюу салгандан кийин ушул мурун деле билчирээк, бирок мынчалык ачык даражада билинбейт эле. Ачык айкын билингенден кийин, урматтуу бир туугандар, Алла Тааланын айткан аятыны, Пайгамбарыбыздын айткан хадистерине айтканыбыз эң туура болуп турат. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтканда, азыркы айткандай, жакындабагыла деп айткан. Эмнеге дегенде, эгерде кимде-ким жаман ишке, ушул зынага барбашты каалабаса, ал адам ушул зынага алып бара турган нерселердин себептерине, ушул нерсеге алып бара турган кадамдарды кылбасын дейт. Дагы Алла Таала Кур'ан-ы Керимдин башка бир аятында ла таттабиу хутуватиш шайтан. Шайтандын кадамдарынын артынан, изин артынан эриш баспагыла деген аяттагы бар. Бул жерде эмнелер кирет? Инсан төрөлгөндөн кийин, ушундай таза үй бүлөдө чоңойгондон кийин, бойго жеткенден кийин, ошол үйдөгү кыз дагы, бала дагы кокустан эле ушул окуяга дуушар болуп калбайт. Көбүнчө. Ушул зынага алып барган себептер бар. Ошолорго баргандыктан биринин артынан бири келип, биринин артынан бири келип отуруп, акырында инсан ушул шайтандын желесине түшүп калгандыгын билбей калат. Ушул нерселердин эң биринчиси аял менен эркектин ортосундагы шарият тыюу салган туура эмес мамиле. Бүгүнкү күндө эң биринчи телефон аркылуу жазышып, сүйлөшүп, жакындашып, отурушуп, мен досмун, мен сага күйөөмүн, мен сен менен ушундай жакшы мамиледе боломун, биз ага, ини катары, эже карындаш катары мамиле кылабыз деп, акырында ушундай жаман окуяларга барып дуушар болуп жатышат. Ошондуктан Алла Таала Кур'ан-ы Керимде ла тақрабуз зина, зынага жакындабагыла деген. Бүгүн биз, урматтуу бир туугандар, ушул зынадан сактануунун себептерин айтып кетейли. Кийинки сабагыбызда Кудай кааласа зынага алып барган себептерди өзгөчө белгилеп айтып кетебиз. Урматтуу бир туугандар, зынадан сактай турган эң негизги, эң күчтүү, эң бекем, эң таасирдүү бере турган нерсе бул инсандын ыйманы. Жанагы оозунда айтып жүргөн ыймандуулук эмес, мактанып жүргөн ыймандуулук эмес, балким жүрөктөгү ыймандуулук, чыныгы иш жүзүнө ашкан ыймандуулук, Алла Таалага болгон ыймандуулук, ишеним, Алла Тааланын бейишинен, акыреттен, дозоктон коркуу, бейишке умтулуу, ушул ыйман бекем болгон болсо, ошондо инсан өзүнү ушундай арам нерседен тыя алат экен. Ошондуктан Алла Таала Кур'ан-ы Керимде мындай дейт:
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne ittaqav izâ massahum taifun mineşşeytani tezekkeru fe izâ hum mubsirun. İnsanды шайтан азғырып, ушул жаман түшкө, ушул жаман жолго алып бара турган нерсе, инсандын нафсиси, ушул инсандын табигый гаризасы, аялдын эркекке болгон, эркектин аялга болгон умтулуусу козголуп калган болсо, бул бардык адамда эле болушу мүмкүн. Шайтан азгырып, өзүн кармай албай, нәфсисин башкара албай, ушул нерсеге барып калган болсо, Алла Таала эмне дейт? Алла Тааладан корккондор дейт. Эгерде аларга ушундай шайтан васваса кылып, азгырга барып калышкан болсо, эмне дейт? Тазаккару. Ушул жерде биз айта турган нерсе ушул тазаккару деген Алла Тааланы эстеп, акыретти эстеп, инсандын жүрөгүндөгү ыйманы ойгонуп кеткендиги ошол адамдын көзүнү ача коет экен. Урматтуу баланча, сен туура эмес жолго баратасың, шарият тыйган жака баратасың, жазасы өкүнүчтүү боло турган жаман ишке баратасың деп инсанды кармап калат экен. Ошондуктан алдындар айтышат, инсанды бул жаман нерседен тыя турган эң негизги нерсе ыйман экен. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз бүгүнкү сабак ала турган нерсе, биз коомубузда ушундай жаман нерсенин тарап жаткандыгын көрүп жатабыз. Ушул нерсеге түшүп калгандар, алар тооба кылып, Алла Таала менен мамилесин оңдоп, кайтып, Алла Таалага кайтып, ушул жаман нерсеге кайтпай турган болуп тооба кылыш керек. Ал эми биз ушул окуяны көргөндөн кийин кандай сабак алабыз? Эже карындаштарга, кыздарыбызга, өзүбүзгө сабак ала турган нерсе, биз ыйманыбызды бекем кылышыбыз керек экен. Балабызга, кызыбызга тарбия бергенде маалыматты эле бере бербестен, тилдердин түрдүү тилдерде, англис тилде, орус тилде, кытай тилде, башка тилдерде өзүн эле үйрөтө бербестен, ошол маалымат менен бирге ошол биз балабызга, кызыбызга ыйманды, Алла Тааладан коркууну, атасы жокто, апасы жокто, эч ким жокто, ээн жерде, талаада, үйүнүн ичинде, эч ким көрбөгөн жерде, өзү жалгыз калган жерде аны ыйманы кармап кала турган деңгээлде балабызга, кызыбызга ыйманын бекем кылып тарбиялашыбыз керек экен. Экинчи нерсе, урматтуу бир туугандар, зынадан сактай турган нерселер, негизги нерселердин бири ушул аялдын, кыздын ушул нерсеге алып барып кое турган нерсеси өзүнүн зыйнаты, сулуулугу. Муну көчөдө ар бирибиз эле көрүп жүрөбүз. Эгерде кайсы бир кыз өтө жасанып, өтө ачылып, кийинип алган болсо, көчөдө ошол өткөн кеткендин бардыгын көңүл бура турган нерсе болот. Ар бир жанынан өткөн эркекпи, чалбы, баарынын антеннасы жанып калат. Эмнеге дегенде, адамдарга өзүнө тарта турган деңгээлде ачык, чачык кийинип алган болсо, ушундай болот. Ошондуктан Алла Таалам Кур'ан-ы Каримде айтканда, эркектер көздөрүнү сактасын деп, анан аяттын уланысында аялдарды дагы көзүнү сактасын деп айтканда, ошол өздөрүнүн аялдардын сулуулугуну көрсөтпөсүн деп аятта айткан. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, экинчи нерсе, инсанды зынадан сактай турган нерсе бул ошол тышкы көрүнүштү сактоо. Эгерде кимде ким өзүнүн кызыны, аялыны, эжесини, карындашыны ушул нерсеге зынага барып калбашын каалаган болсо, анда ошол эжесин, карындашын, аялын уяттуу жерини жаап, адамдардын жаман бузуку, ою жаман адамдардын көңүлүнө бура турган нерселерден сактай турган кылып кийинип чыгарыш керек экен. Жана ошого өзү билип ошондой кийингенге тарбиялаш керек экен, ошого канааттандырыш керек экен. Ошондо көчөгө чыкканда, тойго барабы, чогулушка барабы, жумушка барабы, эгерде уяттуу жерин жаап, өзүн сактап турган болсо, жанагы бузуку адамдагын биринчи кадамды таштап, ошол жакындап, чектен чыгып кеткенге тоскоол болот экен.
Бұл турасында Алла Таалам да Құр'ан-ы Кәрімде мындай дейді: "Я бисмиллахир-рахманир-рахим. Я юхан набийю қул ли азважика ва банатика ва нисаил муъминина юднина алейхинна мин джалабибихин залика адна ай ю'рафна фала юзайн." О пайғамбар, сен өзің аялдарыңа, қыздарыңа жана момындардың аялдарына айтқын, ошол өздөрүнүн кийимдерини жилбап деп коет, ошол өзүнүн денесини билинбей турган деңгээлде кийимини кийсин дейт. Залика адна ай ю'рафна фала юзайн. Инсан ошол өзү билинет, бирок ошол адам эгерде өзүнүн авратыны, сулуулугуну ошол кыз жаап турган болсо, башка жаман адамдардан, жаман оюнан дагы, жаман көзүнөн дагы, жаман ишинен дагы, зынадан дагы зыян тартпай турган болот экен. Бул экинчи нерсе, урматтуу бетугандар. Андан кийинкиси, үчүнчүсү, азыркы биз айткан нерсе, аялдарга өзүнүн кийимини ошол шарият буйругандай, уяттуулук буйругандай, инсаптуулук, адамгерчилик буйругандай кийингендикке буйруса, үчүнчү нерсе, эркектерди дагы ушул жаман ишке, зынага барып койбош үчүн өзүңөрдү, көзүңөрдү сактагыла деп айтып жатат. Бул турасында биз башында дагы айтып кеттик. Алла Таалам Кур'ан-ы Керимде дейт: "Кул лил муъминина ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум залика азка лахум инналлаха хабирун бима яснаун." Садакаллаху алазим. Момундарга айткын: "Ягудду мин абсарихим." Алар өздөрүнүн көздөрүнү алып качсын, тыйсын дейт. Аялдарды өзүнүн сулуулугун сактаганга, этат кылганга буйруду, эркектерди көзүнү сактаганга буйруду. Эгерде урматтуу бир туугандар, кайсы эркек эртеге биздин балабыз, өзүбүз дагы зынага түшүп калбайлык деген болсок, ушул аятка амал кылышыбыз керек экен. Өзүбүздү сактайлык, көзүбүздү сактайлык. Ошондо биз иншалла ошол зынага жакындагандан, шайтандын кадамынын аркасынан ээрчип кетүүдөн сак болот экенбиз. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Жана ошондой эле аялдарга дагы, момундарга дагы, момун аялдарга дагы айткын, алар дагы көздөрүн сактасын. Алар дагы өздөрүнүн абирлерин сактасын. Wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Алар дагы өзүнүн кооздуктарын, сулуулуктарын бардыгын эле туш келген адамга көрсөтө бербесин. Балким ошол табигый гана көрүнгөн жерин гана көрсөтсүн дейт. Табигый анын эки колу, жүзү, тышкы түз келбети эле. Анын ар бир мүчөсүнүн сулуулугу, кооздугу, размерлери өзүнүн күйөөсүнө гана, татыктуу адамга гана көргөзүлө турган эң баалуу, баа жеткис кымбат нерсе болгондуктан Алла Таалам ошол сулуулугуну жат эркектерге, татыктуу эмес адамдарга, ылайыктуу эмес адамдарга көрсөтпөсүн. Акылуу, татыктуу адамдарга гана, жакшы ой менен карай турган, бузуку ой менен эмес, жаман ой менен эмес, туура ой менен, таза ой менен, аруу ой менен карай турган адам гана көрсүн деп Алла Таалам ошол нерсеге буйруган. Бул үчүнчүсү. Төртүнчүсү, урматтуу бетугандар, демек үчүнчүсүн биз дагы бир кыскача кайталап коелу. Ар бирибиз өзүбүз дагы көзүбүздү сактайлык, балдарыбызды дагы ошол нерсеге тарбия берейлик. Көздөрүнү сактаганга. Өзгөчө бүгүнкү күндө өтө кыйын болуп калды бул нерсе. Өзгөчө ушул азыркы мына телефондор чыккандан кийин, интернетке кайсы жерге кирген болсоң, ошол жерде баардыгы толтура болгондон кийин ушул нерсени сакташ кыйын болуп калды. Ошондуктан балдарыбызга дагы, өзүбүзгө дагы ыйманыбызды бекем кылайлык. Андан кийинкиси, төртүнчүсү, аялдар менен эркектердин ортосундагы болгон мамиледеги экөөнүн ортосундагы аралыкты сактоо. Качан ошол аял эркек жака, эркек аял жака өтүп, ошол аралыкты сакталбай калганда ушундай жаман окуялар болуп калат. Кантип сактайбыз? Жат адам, жат эркектин үйүнө барып жата бербесин, жат эркек дагы жат аялдын үйүнө барып жата бербесин, жумушунда дагы,
köçөдө дагы ошол жалгыз башка эркек менен башка аял менен жалгыз калбасын деп Алла Таалам жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бекеринен буйруган эмес. Кур'ан-ы Каримде мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Zalika atharu liqulubikum wa qulubihin. Эгерде бир нерсе сурай турган болгон болсоңор дейт. Үйдүн ичине кирип, төрүнө кирип, эшикти ачып, үйдөгү кийинченди дагы, кийими жоктун дагы бардыгын көрүп албастан дейт. Ошол дарбазанын сыртында туруп, эшиктин сыртында туруп сурагыла, бир нерсе сурасаңар дейт. Залика атхару ликулубикум дейт. Ошол силердин этият кылып, бирөөнүн үйүнө көз салып, төрүнө чейин кирип барбастан сыртта туруп сурагандыгыңар дейт. Силердин жүрөгүңөр үчүн тазараак дейт. Жана биз үчүнчү себепти айтканда дагы аятта эмне дедиле? Сен мумундарга айткын, алар көздөрүн сактасын, абирлерин сактасын. Залика азка лахум. Алар көздөрүн сактагандары, абирин сактагандыгы арам нерседен. Ошол нерсе алардын жүрөктөрүнө, өздөрүнө тазараак, аруураак болот. Деп аятта өзгөчө айтты. Азыр кийинки аятта дагы Алла Таалам айтканда залика атхару ликулубикум ва ликулубихин дейт. Силердин жүрөгүңөргө дагы ошол суралып жаткан ишкердеги аялдардын жүрөгүнө дагы тазараак болот дейт. Бул зына жаман иш, жана биз башында айтып өткөндөй, кокустан эле эки жат адам эле жолдон барат эле сразу эле ушундай мамилеге барып калбайт. Балким ошол бир көз караштан, бир сөздөн, бир мамиледен, бир телефондон, бир кат жазуудан башы ушундай болуп башталып кетет. Ошондуктан эгерде кимде ким жүрөгүнө сактайм деген болсо, кимде ким жүрөгүнө ушундай тазалыкта, ыймандуулукта, Алла Таалага бара турган жүзүнө, жүрөгүнө тазалыкта сактайм деген болсо, ушул Алла Таалам айткан, пайгамбарыбыз айткан аяттарга, хадистерге амал кылып, өзүнө ушул жаман ишке алып бара турган себептерден өзүнө сакташ керек экен. Андан кийинкиси, урматтуу бир туугандар, 5-чи себепке келип калдык биз. 5-чи нерсе биз азыр айттык, аралашкандагы ушундай мамилени айттык. 5-нчиси туугандардын арасында, достордун арасында отурганда, бир отуруш болсо, бир туугандардын чогулушу болсо, кандай бир иш-чара болуп калганда дагы аялдар менен эркектерди ушундай бири-бири менен отурбасын, аралашпасын, ушундай жаман ишке ушундай өтө эле бири-бири менен аралашып кетпесин деп айтса, кээ бир адамдар сен мурунку эскиликке кайтып жатасың, ким эле мындай болуп калды эле, азыр заман өнүктү, бир жерде отурабыз, бир жерде чай ичебиз, биздин жүрөгүбүз таза деп периште болуп көрүнүп кетишет дагы. Анан иштин натыйжасы бүгүнкү күндө көрүп жаткандай кандай жаман окуялар болуп жатат. Туугандардын арасында, достордун арасында, кошуналардын арасында, ушундай эже сиңдилердин арасында, ага инилердин арасында ушундай жаман окуялар болуп, ушундай жүрөгүң ооруп, инсандын чачы тике тура турган деңгээлде болуп жатат. Башка жанагы дини жок, маданияты жок, теги жок адамдарды биз билебиз. Көптөгөн мамлекеттер бар, көптөгөн адамдар бар. Алардын теги жок, өзү негизи ошондой жашайт. Алардын жашоосу негизи ушундай чочконун жашоосуна окшоп жашайт. Аралашкан, туш келген адам менен жатып кете берет. Туш келген адам менен мамиле куруп кете берет. Атасы ким экенин деле билбейт, апасы ким экенин деле билбейт. Кызынын баласы, күйөө баласы ким экенин деле билбейт. Ушундай аралашып, ушундай өтө мындай жийиркеничтүү жашаган адамдарды билебиз. Бирок биз Кудайга шүгүр, биздин ата-энебиз, чоң аталарыбыз, биздин тегибиз бар, биздин маданиятыбыз бар. Биз тазалыкты, арулукту жакшы көргөн, ошол тазалыкка, арулукка жакын адамдар болгондуктан биз үчүн ушундай коомубузда өтө жийиркеничтүү болгон иштин болгондугу өтө кайгылуу жана жийиркеничтүү. Бул нерсеге эмнелер алып барып жатат? Жанагы азыр биз айтып кеттик, негизги нерсесинин себебинин бири бул өздөрүнчө ак жүрөк болуп, таза жүрөк болуп, өздөрүнчө ыймандуу болуп көрүнгөн адамдардын ишинин натыйжасында ушундай болуп жатат. Сен ким элең,
биздин ишибизге аралашпагын деп ошол бири-бири менен аралашып отуруп, досунун аялы менен аралашып отуруп, ушундай жакындыраак туугандардын аялдары менен аралашып отуруп, акырында натыйжасында ушундай зынага барып, адамдардын өлүмүнө, балдардын жетим болушуна, үй бүлөлөрдүн ажырашышына алып барып жаткандыгын көрүп жатабыз. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бешинчи нерсе, зынадан сактай турган бешинчи нерсе, урматтуу бир туугандар, мамиле кылганда, аралашканда туш келген аял менен, туш келген эркек менен аралаша бербестен, аялдарды өзүнчө, эркектерди өзүнчө сыйлап, отургузуп, ошондой эле мамиле кылганда дагы ошол аялга жараша, эркекке жараша мамиледе кылып, ошол экөөнүн ортосундагы аралыкты сакташ керек. Сакталбаса, бүгүнкү күндө ушундай айыккыс оорулар келип жатат. Айыккыс оору. Ошол элестетиң 5-6 баласы бар, 2-3 баласы бар. Үй бүлөлөр ушундай бузукулукка барып койбой жатат. Мага бирөө чалды. Аялы ушундай мамлекеттик иште иштейт экен. Иштеп, ошол корпоратив менен бир күн отуруп, түнү келбей, эрте менен келиптир. Анан эмне болду десе, мас келиптир. Саат паланчага чейин корпоратив менен ушундай отурдук. Андан кийин паланчанын үйүнө барып жатып келди дейм деп ачыгын айтып атат дейт. Эми ошол бала менен ыйлагысы келип сурап жатат. Эмне кылайын мен? 2-3 балам бар. Мен айттым, сен бакпай койдуңбу, карабай койдуңбу, жетишпей калдыңбы? Эмне болдуң десем, Кудайга шүгүр, үйүбүз бар, квартирабыз бар. Минген машинам бар, балдарым бар, балдардын ден соолугу жакшы, курсагыбыз ток, кийим бар. Бирок ушундай 8.000 сомго иштейм деген шылтоонун аркасынан ушундай жаман окуяга дуушар болдум деп көзүнөн жаш агып, жүрөгүнөн кан агып кайрылды. Урматтуу бир туугандар, көрдүңүздөрбү? Кээ бирки жерде биз бул ишенгендик, бул мен аялыма ишенемин, мен күйөөмө ишенемин деген курук шылтоонун натыйжасы ушундай жаман нерселерге алып барат. Ишенгендик менен этияттуулук, алдын ала сактануу деген нерсе дагы бар. Мен аялыма ишенемин деп, жарым жаңалач кийинтип, базардын ортосуна көчөгө чыгарып таштап койгондук, бул ишенич эмес бул. Сен атайлап өзүңдүн аялыңы, өзүңдүн кызыңы, өзүңдүн эжеңи, карындашыңы ушундай эң коркунучтуу жерге таштап коюп, андан кийин сен мен буларга ишенемин, мен ишенгендигимен таштап койдум деп айткандыгың бул эч кандай акылга дагы, шариатка дагы туура келбеген нерсе. Эгерде чындап сен ишенген болгон болсоң, чындап сен эжеңе, карындашыңа, өзүңдүн аялыңа күйгөн болсоң, ошодон бир күн ушул мамилеңер бузулуп калбасын, үй бүлө бузулуп кетпешин каалаган болсоң, аны коргогун, сактагын. Сен чындыгында өзү эркек жакшы билет. Аялын дагы жакшы билет. Ошол көчөдөгү адамдардын, өзүнүн, досторунун сөздөрүнөн, адамдардын мамилесинен, иштеген жериндеги адамдардын мамилесинен дагы билет өзү негизи. Жат эркектер ошол кээ бирки жат аялдарга кандай мамиле кылышын, өзгөчө ушундай өзүнө тартып тура турган деңгээлде кийинип, өзүнө тартып тура турган даражада мамиле кылып жаткан болсо, кандай көз карашта карашыны жакшы билет. Ал жерде ишеничтүүлүк эмес, балким өзүнө өзү ушундай палакетке алып бара турган жерге койгондук болуп эсептелет. 6-чы себеп, урматтуу бир туугандар, 6-чы себеп үйлөнүүнүн жол жобосуну тездетүү. Үйлөнүүнүн жол жобосуну тездетүү. Эгерде биз азыркы күндө калыңды кымбаттатып, аялга дагы, эркекке дагы шарттарды көп коюп, калыңды мындай бересиң, ишиң мындай болушун керек, үйүң сөзсүз болуш керек, аны болуш керек, муну болуш керек деп кудурети жетпей турган деңгээлдеги шарттарды айтып, балдарды үйлөбөй, кыздарды турмушка бербей, анын сен карьера кылышың керек, сен келечегиң бар, дипломуң чаң баспасын деп отуруп, акырында кыздарыбыз кече канчалаган кыздар көчөгө төрөп таштап кетип калып жатышат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, эгерде кимде-ким өзүнүн кызы, өзүнүн баласы, кайсы кыз, кайсы бала өзү зынага барып койбойн, ушул жаман ишке барып койбойн деген болсо, тезирээк үйлөнгөнгө аракет кылсын. Кыз болгон болсо, тезирээк турмушка чыксын. Баланы карап, ошол татыктуу бала болгон болсо, дароо турмушка чыгып, үй бүлөнү куруп, ынтымак, таза,
абийирдүү жашап өткөнгө эмне жетсин? Абийдиң менен жашаганга эч нерсе жетпейт. Дүйнөнүн бардык байлыгына бир колуңа берип туруп, экинчи колуңа абийсиздикти, шерментежиликти берген болсо эч ким албайт. Ушул мен абийсиздикти бир тыйынга дагы албайм деп эч ким кабыл албайт. Дүйнөнүн бардыгын берсең дагы мен бирок шерменде болсом, абийсиз жашасам, урук тукумсуз жашасам, балдарымдын астында, күйөөмдүн астында, бир туугандарымдын астында шерменде болуп жашагандан көрө мен өлгөнүм жакшы деп ошол дүйнөнүн бардыгын берсе дагы албайт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, кыздарыбызды турмушка чыгарганга шарт түзүп берейлик, балдарыбызды тезирээк үйлөнгөнгө жардам берейлик. Ошондой эле кимде ким үйлөнө элек болгон болсо, ушул жаман жолго барып коюштан алдын үйлөнсүн. Кайсы кыз турмушка чыга элек болгон болсо, татыктуу жигитти таап, тез турмушка чыксын деп айтат элек. Ушул алтын нерсени айтайын дедим, урматтуу бир туугандар. Алла Таалам ар бирибиздин үй бүлөбүздү, өзүбүздү, бала чакабызды, тууган урugubuzду, эже карындаштарыбызды ушул жаман оорудан сактасын, зынадан сактасын, оору сыркоодан сактасын, шермендежиликтен Алла Таалам өзү сактасын деп Алла Тааладан сурайбыз. Анан экинчи маселе, урматтуу бир туугандар, бизде дагы бүгүнкү күндө өзгөчө көп болуп жаткан нерселердин бири Кур'ан-ы хадисте тахбиб деп коет. Аялды эркекке жаман көрсөтүү, же эркекти аялга жаман көрсөтүү деген нерсе бар. Пайгамбарыбыз айтат хадисте: "Лайса минна ман хаббаба имраатан ала завжиха." Пайгамбарыбыз хадисте айтат: кимде ким менин ошол бир аялды күйөөсүнө же бир эркекти аялына жаман көрсөтүү максатында ушундай иштерди кылган болсо, ал менден эмес деп өтө катуу жазаны айткан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бүгүнкү күндө көптөгөн аялдар, көптөгөн эркектер ушундай жолго барып жатканын көрүп жатабыз. Кээ бирки акылдуулар ажырашып кеткен деп аялын күйөлөп, күйөөсүн жамандап жөнөтөт. Бул өзүнчө ушул жакшы насаат берген адам катары. Кээ биркилер болсо, кээ бирки жеңелер бар, кээ бирки туугандары бар. Ошол кээ бирки аялдар бир кеңеш сурап, бир жакшы насаат сурап келген болсо, сенин күйөөң жаман көрөт экен, сенин күйөөң сүйбөйт экен, сенин аялың жаман экен, сенин аялың адам болбойт деп аялын эркекке, эркекти аялга жамандап, акырында ушул үй бүлө эки тарапка бөлүнүп, соттошуп, үй бүлө тыркырап жатып калганын көрүп жатабыз. Бул эмнеден келип чыгат, урматтуу бир туугандар? Бир аялды сен ушу күйөөң жаман экен, сени сүйбөйт экен деп жамандап, күйөөсүнү жаман көрсөтүү эмнеден келип чыгат? 4 нерсени айтайлы. Эң биринчиси ошол адамдын жийиркеничтүүлүгү, өзү жийиркеничтүү ошол адамчы. Кайсы биз бир чымчыктын дагы уясы бузулбасын деп айтабыз. Элестетиң, сенин бир сөзүңдүн аркасынан үй бүлө бузулуп, аркасында канчалаган бала жетим болуп калды, канчалаган бир туугандар душман болуп калды, кыздын бир туугандары, эркектин бир туугандары, кудагыйлар, коло кошуналар, канчалаган адамдар ошол бир сөздүн артынан душман болуп калат. Ошолордун жамандыгынын бардыгы, ошолордун күнөөсүнүн бардыгы, ошол жаш балдардын ыйынын, көз жашынын ар бири, ошол зулумдуктун ар бири ошол бузган адамга барып жетет. Ал адамдын ошол жийиркеничтүү, өзү жийиркеничтүү экендигине, жүрөгү жийиркеничтүү экендигине далалат кылган нерселердин бири. Экинчиси, ошол адамдын ниети жаман. Ушул аял менен эркекти бузуп берейин деген ачык айтпаса дагы, анын кылган иши эркек менен аялды бузгандыгы ушул нерсеге ниети жаман экендигине далалат кылып турат. Үчүнчүсү, өч алуу. Кээ бир адамдар өзүнүн күйөөсү менен жакшы эмес. Өзүнүн күйөөсүнө кызмат кылбайт. Өзүнүн кайненесине кызмат кылбайт. Кайын журтуна кызмат кылбайт. Ажырашып кеткен, туруксуз, мындай үйүндө сүйүү жок, ынтымак жок. Анан башка адамдарды, башка кыздарды, башка эркектерди өзүнө окшотуп, бузуку кылганга аракет кылат, өч алат. Неге дегенде өзү жаман жашайт дагы, башка аял дагы ошого окшоп жашасын дейт. Сен эмне кайненеңе кызмат кыласың? Кайын журтуңа эмне кызмат кыласың, жаның кыйнап? Кызмат кылбай эле койбойсуңбу? Күйөөңө кызмат кылбай эле кой. Ал сени демек жаман көрөт деп, күйөөсүн жамандай берет, кайненесин жамандай берет, кылган ишини сындай берет. Сен жаман кылдың, кызмат кылбай эле кой. Сен кайненеңе кызмат кылбай эле кой, күйөөңө кызмат кылбай эле кой деп жамандайт. Ошонун негизинде андан кийин ошол
үй бүлө бузат, аял күйөөсүн жаман көрүп калат, күйөөсү аялын жаман көрүп калат дагы ажырашууга алып барып жатат. Бул өч алуу. Өзү кыла албаган нерсени экинчи адамга дагы кылдыргысы келбейт. Төртүнчү нерсеси ошол адамды көрө албайт. Өзү кызмат кылбайт. Өзү күйөөсү менен мамилеси начар. Өзү күйөөсү менен жашаган эмес, ажырашып кеткен, же ажырашайын деп турат, мамилеси жакшы эмес, сыйлабайт, урматтабайт. Анан башка бирөө, башка аял күйөөсүн сыйласа, күйөөсү менен жакшы мамиледе болгон болсо, ушул нерсени бузуш үчүн, ушул нерсе жаман болуш үчүн ар дайым ушул аялга жаман ойлорду салат. Сенин күйөөң сүйбөйт экен, сенин күйөөң жаман көрөт экен, сага алып бербейт экен, сага алып келбейт экен, сени бакпайт экен деп ар бир кемчилигин айтып отуруп, акырында ушул күйөөнү аялына жаман көрсөтүп, шайтандын ишин кылып, шайтанды кубандырып отурат. Бул адамдар качанга чейин мындай кылат? Ошол үй бүлө ажырашып кеткенге чейин. Шайтан дагы бизди бул дүйнөдө азгырып жатпайбы? Арак иштейт, зына кыл дейт, урук кыл дейт, жаман ишти кыл дейт. Качан жаман ишке түшүп, жаман ишти кылып, инсан акылына келип, астапыралла, мен жаман иш кылыпмын деп башын кармап калганда, шайтан куйругуну түйүлгөн бойдон качып кетет. Мен сага эч нерсе кылган жокмун, сен өзүң кылдың деп. Бул ахиретте дагы Алла Тааланын астына барганда дагы ошондой айтат. Я Раб, адам айтат да, сен эй шайтан мени азгырдың, сен мени ушундай кылдың десе, мен сага эч нерсе кылган жокмун, сага мындай көрсөтүп койдум эле, сен өзүң тандадың, мен сен менен ишим жок деп кетип калат шайтан. Бул адамдар дагы ушундай. Качанга чейин ушул аял урушуп, табашып, согушуп, соттошконго чейин барат. Кээ бир аялдар соттошуп, ушундай кыйынчылык болуп аткан болсо, мен сага жардам берем деп сотуна барат. Акыл үйрөтөт, жазып берет, арыздар жазып берет. Шундай жамандыкны ушул үй бүлө бузулганга чейин барат. Анан ошол качан соттошуп, үй бүлө бузулуп, алына турган нерсе алынып, балалар көчөдө калып, аял көчөдө калгандан кийин жанагы жардам берем деп сага күйгөн аялды таппай каласың. Ал шайтанга окшоп качып кеткен. Неге дегенде сен ажыраштың, бул ага сенин керегиң жок. Ал шайтандын вазифасын аткарды, болду кетти. Ошол ажырашып кеткенден кийин бир жолу квартираны келип төлөп бербейт. Ооруп калсаң дары-дармегиңи алып бербейт. Больницага жатып калсаң келип сурабайт. Сен ошол урушуп, талашып, талагыңы алып кеткенге чейин гана сага жардам берип турат. Андан кийин аны таппай каласың. Ошондуктан пайгамбарыбыз ушул нерсени айтканда менен эмес деп өзгөчө белгилеп айткан. Урматтуу бир туугандар, кимде ким бир аялды күйөөсүнө жамандап, бир эркекти аялына жамандап, үй бүлөнү бузган болгон болсо, ошол мазлумдардын бардыгынын дуасы, ошол чыркыраган жаш балдардын көз жашы, ошол үй бүлөдөгү кеткен берекенин, ошол үй бүлөдөгү зулум таткандардын бардыгынын кесепети, зулумдугу, кылган дуасы ошол бузган адамга тиет. Пайгамбарыбыз хадисте айткандай, мазлумдун дуасы мустажаб дейт. Эгерде ошол бала, эгерде ошол күйөө, эгерде ошол аял менин үй бүлөмү бузган адам, менин аялыма ушул жамандыкты үйрөткөн адам, менин күйөөмө ушул жамандыкты үйрөткөн адам Алла Таалам өзүң жазалагын деп дуа кылган болсо, ал дуанын кесепети жаман. Авария болуп өлүшүң мүмкүн, кесепети оору болуп өлүшүң мүмкүн, сакайбай турган болушуң мүмкүн. Зулумдуктун кесепети өтө жаман. Өзүңүн башыңа келиши мүмкүн, кызың ажырашышы мүмкүн, балаң ажырашышы мүмкүн, өзүңүн башыңа келип, өзүң талак алып көчөдө калышың мүмкүн. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, ошентип башка үй бүлөгө зулумдук кылгандан этият болойлук деп айтат элем. Алла Таалам ар бирибизди башка бирөөгө зулумдук кылгандан өзү сактаган болсун. Андан кийинки дагы өзгөчө маселелердин бири, бүгүнкү күндө бизде ушул закон элдик талкууга коюлуп жатат экен. Эгерде аялдар, ошо кыздар боюнда болуп калган болсо, жашыруун төрөп кеткенге рухсат берүү боюнча закон каралып жатат экен, урматтуу бир туугандар. Биздин мамлекетибиз өзүнүн келечегин ойлоп, урук тукумун ойлоп, мамлекетин ойлоп, ушул зына иштерин бузуп жатса, кээ бир адамдар биздин мамлекетибизге каршы, келечегибизге каршы, биздин урук тукумубузга, маданиятыбызга, ыйманыбызга каршы болгон закондорду киргизгенге аракет кылып жатат. Мына биздин мамлекетибизде мамлекетчи башчы Садыр Жапаров өзү башчы болуп, Камчыбек Ташевич өзү ушул
тажип өзү ушул нерселерге өзгөчө белгилеп, ушул нерселерге тыюу сая алайлы деп жазса, буларга каршы ушундай законду элге сунуштап жаткандыгына таң каласыз. Келечегин ойлобойлу, эртеңки күнүн ойлобойлу, мамлекетин ойлобойлу, ата тегини ойлобойлу деп таң каласыз. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз өзүбүздүн кыздарыбызды, бала чакабызды, карындаштарыбызды ушул нерсеге алып баруучу нерселерден сактайлык. Тарбиясына өзгөчө көңүл бурайлык. Жаман жерлерден, жаман адамдардан, жаман достордон, өзгөчө бүгүнкү интернеттеги жаман нерселерден сактайлык. Алла таалам барыбызды ушул жаман оорулардан, бала апаттардан, ушундай фитналардан Алла таалам өзү сактасын деп Алла тааладан сурайбыз. Алла таалам барыбыздын билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирсин, эки дүйнөдө шерменде кылбасын. Алла таалам эки дүйнөдө барыбызды бактылуу кылсын деп Алла тааладан сурайбыз. Кийинки берүүдөн кайрадан жолукканга чейин саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.